Салам достор. Мен бүгүн 6 сааттык разбор алдым десем болот. Заткан Жусуповага ыраазычылык билдирем. Я пролила 5 литров слез. И мне так легко сейчас, өзүмдү ушунчалык жеңил сезип атам. Я носила в себе столько груза, ушунча көп түшүк, Да, именно денеде. денемде ушунчалык блоктор, түшүктү көтөрүп жүрүптүрмүн. Буга чейин мен алган билимдер, бүт проработкалар только билим менен, мээмде болсо бүгүн мен телом менен иштедик. Бүгүн биз тело менен иштедик. Телесный, да. И ар бир точка менен, ар бир чакра менен Заткан Жусупова иштеди. Аябай ыраазычылык билдирем. Ушундай күчтүү эксперт менен иштегенимди бүгүн дагы далилдеп, өзүм дагы жон терим менен сездим десем болот. И бүгүн биз эле экөөбүз эмес, биякта азыр талдоо чебери, сексуалити, амбассадорлукта окугандар дагы полностью ушул особнякта Заткан Жусупова көрсөтүп берди десем болот. Я не знаю, там это myself же ПФР или как называется? Да, бул именно биз мисалы талдоо чеберинде көбүнчө разбор жасап, нейрондук байланыштар менен иштейбиз. Сексуалитиде сексуалдык блоктор менен иштеп, и кошумча бизде myself курсу берилет. И ошол дал ошол myself курсунда биз денедеги именно ар бир чакра менен иштейбиз. Элестеткиле, прям колубуз, бутубуз, прям ар бир чакранын өзүнчө бир бөлдөрү болот. Кундуздун запросуна тиешелүү тоскоол болгон блоктор менен иштедик. Өзү айткандай 6 сааттын ичинде биз 30 жылдык бөлдөр менен иштедик деп айтсам болот. Ооба, мен кичинекей кезимдеги сценарийлерге чейин бардык. Ар бир чакра менен иштеп, ушул мына 35ке чыгам, быйыл 35 жашыма чейин жашоомдо кандай таарынычтар болгон, кайсыл адамдар мага боль алып келген, жүрөгүмдө кандай эч кимге айтпай жүргөн сырларымды бүгүн айтып, ошонун баардыгын разбор кылдык. Жана мага аябай жакты. Бул жакта ушундай глубокий проработка болду десем болот, глубокий разбор болду. И мага жаккан жери бул телесный разбор болду. Вот то, что мне не хватало, потому что мен 5 жылдан бери онлайнда только мээме эле билим алып келе жатам. А именно телесный практика мага аябай керек болчу. Өзүмдү аябай чындап эле бир как бабочка себя чувствую. Заткан Жусуповага ыраазычылык билдирем. Чынында аябай сонун экен, сонун техника экен. И ушул нерсени талдоо чеберине дайыма ретрит кылып, көрсөтүп, үйрөтүп келе жатканыңызга сыймыктанам. Мен даже өзүмө жаап калды, эмки талдоо чеберине 2-ни кылалы деп айтайын деп атам. 2 жолу ретрит кылалы деп? 2 жолу ретрит кылалы. Да. Чынында абдан сонун экен. И даже мага мен өзүм жон терим менен разбордун башка түрүн, телесный разборду көргөндөн кийин азыр мага дагы сонун идеялар келип атат, билесиздер да. Эмне үчүн ушуну биз элге албетте платный кылып, каалоочуларды алып келип, ошол жакта 2ден пара кылып, өздөрү жазашып, өздөрү менен да иштеп, телесный бир гана только медитация, практика эмес, телесный да практика кылып, катышып кетсе деген да ойлор келди. Эгерде ушундай каалоочулар бар болсо, балким ушул нерсени тартуулашыбыз мүмкүн, если Заткан Жусупова кааласа, албетте разрешение, уруксаат берсе, ушуну элге тартууласак болчу да экен. Анан мен азыр аябай таң калып атам да, Заткан Жусуповдун ушунчалык берешендигине. Талдоо чеберини окугандарга Инна Тлешинованын канча 2 курсу, еще сексуалити окуп аткандарга Заткан Жусупованын курстары, менин курстарым, плюс ушу myself, элестеткиле, телесная практика сексуалитиде да. Анан мындай бул myself ушул телесный практиканы эле үйрөнүш үчүн 100-150 миң төлөп окушат да. Анан ушунча нерсени берип аткан, только ашкылуу эле алып иштеп разбор жасап үйрөнүп кетиш бул учениктерден экен да. Я даже не могу подумать, сказать, как можно быть неблагодарной. Вот все, что дается, бүт колго куралдын баары берип атат да. Алып эле жаза, иште, даже өзүңө жашооңо өмүр бою ушуну иштеп кет деп айтса болот. Бактылуу бол, ийгиликтүү бол да, жаса. Бактылуу бол, ийгиликтүү бол, акча тап даже. Анан ушунун баардыгы талдоо чеберинде берилет экен да. Талдоо чебер сексуалитидечи. Сексуалити деп айта берейин, потому что
силерге айта берейин, потому что кээ бирөө түшүнбөгөндөр дагы бар. Ар кандай блогдор, ар бирибизде блог бар. Албетте менде дагы бар. Менде дагы максаттар бар. Менин дагы болдорум бар. Ошонун үстүндө иштеп келе жатабыз. Ошонун үстүндө иштеш үчүн, чындыкты угуш үчүн Дубайлап $20,000 акчаларды берип окуп жүрөбүз. Чындыкты угуш үчүн, билим алыш үчүн, өзүбүз менен иштеш үчүн. Ошон үчүн ушул жака келип атабыз, өзүбүз менен иштеп атабыз. Анан өзгөчө бул эмоционалдык блог ичиңде бук калып калат го. Ошол груз, ичиңдеги обида, блог сени ушунчалык жей берет экен. И сен ошого канча энергияңды коротуп, өмүр бою эч кимге айтпаган сырларың баарын 30-50 жыл бою алып, даже макул мен 35-темин да, 50 жылдап, 60 жылдап алып кеткен, ошол тайнасын алып кеткендер дагы бар да, өмүр бою ошол өксүк менен жашаган. Балдарына берген жаман да. Ал дагы еще балдарына өтүшү дагы ыктымал экен. Ишенесиздерби, мен өзүм мисалы үчүн жаман көрүп же жек көргөн адамдардын мындай неосознавая ошолорду туурап баштаганым, даже жаман көрүп принимать этпеген адамдарды окшош бара жатканымды дагы билдим. И билесиздерби, ушунчалык жеңилдик сезип атам ичимен. Ушунчалык буюрсам мындай, как будто чындап эле мындай жаңы төрөлгөндөй сезип атам өзүмдү. Аябай ушундай ичимде болгон буктарды, эмоцияларды, мындай блогторду чыгарганыма аябай ыраазычылык билдирем Заткан эжеске. Бар болуңуз. Особенно практика с детьми, да? Практика с детьми, билесиздерби, мен эми ачык эле айтып келе жатам. Буга чейин 5 жыл мурун менде выкидыш болгон. И мына 1,5 жыл мурун да кайра боймон түшүп калган. Это бабамдын жүрөгү токтоп калган, ичимен. Ошон үчүн мне было больно очень отпускать. Азыр деле эстеп мен уже плакать хочу. Балким араңыздарда бар болгондур ошондой аборт же выкидыш болгон айымдар. И ушул эки төрөлбөй калган баламдар менен практика кылганда у меня очень прям сердце разрывалось просто, да, и очень много инсайтов. Я сейчас вся в эмоциях, да, орусча, кыргызча сүйлөп атам, бирок чыныгы менен, чын жүрөгүм менен ушунчалык ыраазычылык билдиргим келип атат Заткан Жусуповага себеби дегенде мен ушунчалык кандай десем, мага аябай жакты дене менен иштеген. Я хочу, еще хочу. Сон. Да, биздин именно ошол айтылбаган, денеде калган ар бир точка деп атпайбы, ДНК, клетка, маалыматтар, болдор биздин жашообуздагы күйөөбүз менен болгон мамиледе аябай чоң таасирин тийгизет. Акчага чоң таасирин тийгизет. Себеби энергиянын баардыгын мозг бияка жумшай берет да. Ошон үчүн бизге дагы толтура ден соолукка таасирин тийгизет. Давление, инсульт болобуз, ушунун баардыгын алып жүрө берсекчи. Ошон үчүн бизге именно ушул myself боюнча практика аябай керек. Ошон үчүн биз талдоо чебериндегилерге, сексуалитидегилерге, амбассадорго келгендерге сөзсүз түрдө ушундай ретрит кылабыз дагы. Сөзсүз түрдө бул билимдерди сиздерге биз жөн эле деп берип койбой, именно практика жүзүндө дагы беребиз. Анан бул күнөөлүү сезим да, мисалы үчүн менде выкидыш болгон. Да, 2 жолу выкидыш болгондуктан менде күнөөлүү сезим. Балдарымдын астында күнөөлүү сезим. И азыркыга чейин менде коркуу бар да, кайра ошондой болуп калсачы деген коркуу сезимдер менен иштедик. Очень глубокие проработки были. Заткан эже аябай сезет экен. Билбейм да, ушундай өзүнүн дагы бир это какой-то божественный дар. Да, Это знание. Это божественный дар и знание, албетте, да, знание, практика, опыт, самый главный, да, опыт, практика, да. Знание это одно, но практика и уметь их применять, сезе билүү это совсем другое. Поэтому мен аябай ыраазычылык билдирем Заткан эже сизге, жана айымдарга айтат элем, өзүңүздөр менен иштеңиздер, окуңуздар, өзүңөрдүн аң сезимиңиздерди көтөрүңүздөр, өзүңөр менен постоянно иштешиңер керек да. Мен мисалы үчүн азыр ойлоп атам, если тынбай 6 ай, 1 жылга чейиндегидей работа над собой, да, если у меня 1,5 жылдай 1 жылга чейин өзүм менен өтө катуу иштешим керек.
бүт амбассадорлукта курстарды көрүп андан сырткары албетте чөйрө и практикада курс одно, но практика жүзүндө кылыш керек экен бул нерсени. Дагы бир жолу Заткан эжеске ыраазычылык билдирем. Жана ким ушул разборлорду дагы үйрөнүп биздин ретриттерге, биздин чөйрөгө кошулгулары келгендерди талдоо чеберине чакырабыз. Келиңиздер. Акча бул жөн эле баасы канча акча деген бул биз өмүр бою 30, 40, 50 жылдап ичибизде катып жүргөн өксүк, обида, ошонун баардыгын өмүр бою алгыча андан көрө деньгами ошол билимди алып өмүр бою өзүңөргө разбор жасаганды үйрөнүп алсаңар болот да. Ыраазычылык билдирем сизге. Рахмат.